Сарымсактын бир кесиминин 8 пайдасы. Орточо стакандагы сүткө сарымсактын бир тишчесин сыгып ачкарын ичилет. Бул ыкманы 2 айда бир жолу кайталап туруу керек. Башкача айтканда, 1 ай ичет, 1 ай ичпейт. Денеге ажайып күч берет, картайган болсо дагы. Иммунитетти көтөрөт, бардык вирустарды ал тургай спидти да жок кылат. Ашказандагы курттарды жана бардык бактерияларды жок кылат. Простата бездерин жана анын чоңоюшун дарылайт, ангинаны жок кылат, грипптин алдын алат, эгер жуккан болсо аны сакайтууга жардам берет. Кан басымды төмөндөтөт, артерия кан тамырларын майлардан тазалайт. Кандагы токсиндерди тазалап, тамактануу жана башка жолдор менен уулануунун алдын алат. Сарымсактын жытын ооздон кетирүү үчүн 15 мүнөттөн кийин апельсиндин кабыгын жеш керек. Көздүн көрүүсүн жакшырта турган азыктар кайсылар? Илимпоздордун айтымында дени сак көз бизге айлана чөйрөнү таанууга жардам берет. Бул эле эмес адистер жашоодогу маалыматтардын 70%ын адам көрүү органы аркылуу кабыл алаарында далилдешкен. Ал эми көрүү процессинин жакшы жүрүүсү үчүн жашылча жана жер жемиштерден өзгөчө пайдалуу экени маалым. Ашкабак. Ашкабактагы составында каротин көп кездешкен жашылча экени белгилүү. Таасири күчтүүрөөк болсун үчүн аны тамакка кошуп жей берсе болот. Мисалы ашкабакты пюре, шорпо, салат катары даярдап кабыл алуу натыйжалуураак келет. Кызылча. Кызылчанын курамында көз үчүн пайдалуу болгон цинк элементи бар. Ошон үчүн бул дагы көздүн көрүүсү үчүн жакшы азык болуп саналат. Аталган жашылчаны сүйбөсөңүз ашкабактын чемичкесин чаксаңыз болот. Андан сырткары кызылчадан салат жасап, ага болгар калемперин, сабиз, цитрус жемиштеринен ширесин жана оливка майын кошуп жеген натыйжалуу. Сабиз. Бул жашылчанын курамы каротинге абдан бай келет. Ошон үчүн сабиз көрүүнү жакшыртуучу жана күүгүм сокуру оорусун айыктыруучу дараметке ээ. Каротин организмге жакшы сиңиши жана таасирдүү болуш үчүн жаңы сабизди туурап, суу май же каймак май менен аралаштырып жеген жакшы. Сабизден жасалган шире суусундугу да абдан пайдалуу. Ит мурун. Ит мурун С витаминин камтыган, деги эле витаминге бай өсүмдүктөрдүн лидери. Ошон үчүн аны күн сайын демделген чай катары ичсеңиз, сиз көзүңүздүн кан тамырларын бекемдеген болосуз. Ошон үчүн ит мурун чайы менен кара карагаттын киселин айкалыштырып ичүүнү адатка айлантып алыңыз. Анткени кара карагатта дагы дени сак көз үчүн өзгөчө пайда берүүчү каражаттар бар. Петрушка. Адистер кадимки эле петрушканын ширесин сыгып ичип туруу көрүү, нерви жана көз менен байланыштуу ооруларды жоет деп айтышат. Себеби курамы пайдалуу азыктарга бай аталган чөп көрүүнүн курчутуучу жана кан тамырларды бекемдөөчү сапатка ээ. Петрушка күчтүү каражат болгон үчүн муну күнүнө 1 аш кашыктан гана 3-4 жолу ичип туруу жетиштүү. Күндө 800 граммдан жашылча жемиш жеген киши узак жашайт. Окумуштуулар суткасына 800 граммдан жашылча жемиш жеген киши узак жашайт деген тыянакка келүүдө. Лондондогу Империал колледждин окумуштууларынын эсеби боюнча, бул сунуштар аткарылганда дүйнөдө жылына 7-8 миллион эрте өлүмдүн алдын алууга мүмкүн болот. Аз сандагы эле мөмө жана жашылча жемиштерди жегендин өзү деле ден соолукка кыйла эле пайдасын берет. Адам буларды канча көп жесе, ошончо жакшы. Окумуштуулар күнүнө 200 граммдан мөмө жана жашылча жемиштер жеп туруу төмөндөгү оорулардын коркунучун төмөндөтөт дейт. Жүрөк кан тамыр ооруларынан каза табуу кооптуулугун 13%, рактын күчөп кетишин 4%, эртелей каза табуу кооптуулугун 15%. Банандын баа жеткис пайдалары. Биз банандын кабыгын ыргытып салып ичин жейбиз. Көрсө банандын кабыгынын күнүмдүк турмушта пайдасы тиет экен. Банандын кабыгынын ширеси. Банандын кабыгын 10 мүнөт кайнатып муздаганда сиз иче турган ширеге коссоңуз өзгөчө даам берет. Тишибизди агартабыз. Банандын кабыгынын ички бети менен тишиңизди сүртсөңүз, тишиңиз агарганын байкайсыз. Себеби кабыгында минералдар көп болгондугуна байланыштуу, тиштеги тактарды гана кеттирип тим болбостон витаминдерди да берет. Бетиңиздин терисин жакшыртат. Банандын кабыгын косметикада да кеңири колдонсо болот. Кабыгынын ички бети менен бетиңизди сүртсөңүз, андагы витаминдер беттин терисине сиңип, бетиңиз жумшарып, өңү жакшыра түшкөнүн байкайсыз. Ал эми жумасына 2-3 жолу андай ыкманы кайталасаңыз, беттеги бырыштардан да арылууга болот. Өсүмдүктөрдү курт кумурскалардан сактоодо. Өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө майда курт кумурскалар терс таасирин тийгизип келет эмеспи? Андай учурда жакшы бышкан банандын кабыгын өсүмдүктүн айланасына коюп койсоңуз, курт кумурскалар андай жерге барбайт. Себеби аларга банандан чыккан жыт жакпайт, бирок өтө көп койбогонго аракет кылыңыз. Бут кийимди тазалоодо. Териден тигилген бут кийимди майлоочу май жакшы жыйынтык бербей калган учурда банандын кабыгы жардамга келет. Болгону банандын кабыгы менен бут кийимди сүртүп чыгып, кургак кездеме менен арчып коесуз.
Өсүмдүктөрдүн жакшы өсүүсүнө. Сиз өсүмдүктү айдап жаткан учурда бананды 4-5 бөлүккө бөлүп, өсүмдүктү айдай турган жерге салып, урукту же болбосо бакты сайып коюңуз. Бирок урук же бак банандын кабыгына жетпеши керек. Банан өз учурунда керектүү минералдар менен камсыз кылып, өсүмдүктүн туура өсүп, мыкты түшүм беришине шарт түзүлөт. Күмүштү тазалайбыз. Банандын кабыгы менен зер буюмдарында жалтыратып тазалоого болот. Аны менен күмүштү сүртсөңүз, күмүштү мурдагы өзүнүн өңүнө алып келет. Ашканадагы кожойкелердин көбү этти жумшак бышыргысы келип, кээде алар ойлогондой жумшак бышпай катуу болуп калат эмеспи? Этти жумшак жана күйгүзбөй даярдоодо казанга биринчи банандын кабыгын салып, анан этти бышырса, эт жумшак жана даамдуу болот. Анан дагы күйбөй, кургак дагы болбойт. Организмди А витаминин жетишсиздигин толтура алган азыктар аталды. Дарыгер жана алып баруучу Елена Малышева А витаминин жетишсиздигин толтура турган азыктарды атап бергенин РИА Новости жазды. Малышева А витаминин треска балыгынын боорунан, кургак паприкадан, тоңдурулган петрушкадан жана сабизден алууга болоорун билдирген, бирок азыктардын суткалык нормасы 100 граммдан ашпашы керек. Дени суу адам ушунун бардыгын жей берсе болот. Кош бойлуу аялдар алгачкы 3 айда тресканын боорун жана А витамини өтө көп азыктарды жебей эле койгону оң. Деги эле боюнда барлар витаминдер боюнча дарыгери менен кеңешиши керек деген Малышева. Медик А витамининин чоңдорго, балдарга, аялдарга жана эркектерге карата өзүнчө микрограммдары бар экенин белгилеген. Бул витаминди көп колдонуу өмүргө коркунуч жаратат. Адатта А витамини биологиялык активдүү кошулма БАД же дары түрүндө көп колдонгондор зыяны тийгизет. Анайынан өпкө рагы пайда болуу коркунучу жаралат. Бөтөнчө тамеки чегип жүргөндөр витаминди ашепке ичүүдөн абайлашы керек деген дарыгер. Малышева А витамини теринин жаңыланышына жана көздүн көрүүсүнө жардам берерин кошумчалаган. Эртең мененкисин туура тамактанам дегендерге эмнелерди жеш керек? Диетолог Рейчел Пол эртең менен туура тамактанам дегендер эмнелерди жеши керектигин айтып берди. Адистин айтымында эртең мененки тамактан колдон келсе белокко жана майга бай жумуртка, авокадо, омега-3 май кислотасына бай лосос болушу керек. Ал эми түштөнү менен кечки тамактын жарымы жашылча менен көк чөптөн турушу зарыл. Шам-шум эте калганда жаңгак, семичке ачагы, быштак же грек йогуртун жесе болот. Диетолог кошумчалагандай, арыктайм дегендер калориялуу тамактардын бардыгынан баш тартып, кээ бир тамактарды такыр жебей койбошу керек. Мындай ыкма психологиялык көйгөйлөргө алып келип, адамды кайра толдуртат. Ошондуктан салмак таштоонун башында калорияны аз-аздап кыскартуу керек. Стресстен да арылтат. Кадимки пияздын пайдалуу касиеттери. Туркиянын Миллият басылмасы кадимки пияздын пайдалуу касиеттери тууралуу макала жарыялаган. Билдирмеге караганда аталган азык витаминге өтө бай жана ден соолукту бекемдөөгө жардам берет. Басылма пияз сөөктү бекемдеп, холестериндин деңгээлин төмөндөтө турганын жазган. Мындан улам кан тамыр ооруларына кабылуу тобокелчилиги азайып, жүрөктүн иштөөсү жакшырары айтылды. Пиязды чийки жеген учурда тамак сиңирүү да жакшырат. Ага кошумча бул азык ичегиде пайдалуу бактериялардын пайда болушун шарттайт. Пияздын курамында ар кандай 25 антиоксидант болгондуктан алар организмдин клеткаларынын бузулуусун алдын алат деп айтылат маалыматта. Аталган жашылча оозду ар кандай бактериялардан да тазалайт. Анын микробко каршы касиети тиштердин бекем болушун шарттайт. Пияздын курамында көз үчүн пайдалуу болгон кверсетин аттуу зат дагы бар деп жазган басылмада. Изилдөөдө окумуштуулар пияз уйкунун сапатында жакшырта турганын аныкташкан. Анын курамында стресстен арылтып, ичегинин иштөөсүн жакшырткан була бар экени айтылды. Ошондой эле аталган ачуу жашылча А, С, Э витаминдерине бай келип, терини тунук көрсөтүүгө да жардам берери кошумчаланды.